Азат кежи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Башкалардын айыбын издеп өзүбүздү унутуп коебуз. Карыган аксакал кемпирим жакшы укпай калды деп дарыгерге алып барып текшерейин деп дарыгерден кеңеш сурап, мен аялым кулагы укпай калды, эмне кылайын? Чыныгууга укпайбы? Сизге алып келейин деп, бир алып келиштен мурда жолда кыйнабастан өзүңүздөн кеңеш сурайын деп келдим дептир. Анда барың дагы бүгүн келинчегиңизге bir 40 метрден кыйкырып көрүң. Уга укпайбы? Болбосо 10 метр жакындан. Ошондо билесиз, чыныгы анын кулагы укпай калганбы деп. Анан келсе, кечинде кемпири баягы ашканада тоокту кууруп тамак пиширип аттыр. О, кемпир, кечки тамакка эмне кылып атасың десе, үн чыкпайт экен. 10 метр жылып дагы кыйкырыптыр. Кечки тамак эмне болуп атат, кемпир кайра үн чыкпайт экен. Дагы 10 метр. Акырында жанына келип кулагына айттыр. О, кемпир, кечки эмне кылып атасың? Биринчи айтканыңды эле айттым го, тоок кууруп атам дептир. Кемпир эмес, өзүнүн кулагы укпайт экен. Эмне кыйкырасың дептир. Кээде өзүбүздүн кемчиликти билбей башкаларга жүктөбөшүбүз керек, урматтуу мусулман бир тууган. Кээде өзүбүздү да мындай ойлолу. Менде кемчилик бар, мен эмне кылдым дептир.